Саламатсыңар урматтуу замандаштар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы термодинамика, идеалдык жана реалдык газдардын ички энергиясы деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө термодинамика, ички энергия жана жылуулук саны түшүнүктөрү менен таанышасыңар. Ички энергияны өзгөртүүнүн жолдорун көрөсүңөр, жылуулук санынын физикалык мааниси билесиңер жана анын формуласын чыгарат экенсиңер балдар. Ошондой эле бүгүнкү сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр: термодинамика, ички энергия, жылуулук саны, салыштырма жылуулук сыйымдуулугу, кинетикалык энергия жана потенциалдык энергия түшүнүктөрү. Бүгүнкү сабактан баштап балдар, биз молекулалык физиканын дагы бир маанилүү бөлүмү болгон термодинамика бөлүмүнө киришет экенбиз балдар. Деги эле термодинамика деген эмне? Ал качан пайда болгон? Жана анын пайда болуу себептери кандай? Ким тарабынан түзүлгөн? Ушул сыяктуу суроолорго биз бүгүнкү сабакта кеңири жооп ала алат экенбиз балдар. Термодинамика дегенибиз эмне? Термодинамика сөзү грек тилинен келген, термо жылуулук дегенди түшүндүрөт дагы, динамис күч же жумуш дегенди билдирет. Жалпысынан термодинамика өтө чоң сандагы бөлүкчөлөрдөн турган макроскопикалык системалардын жалпы касиеттерин, ал системаларда энергияны берүү жана айлантуу ыкмаларын окутуп үйрөтүүчү физиканын бөлүмү экен балдар. Биз молекулалык физикага киришүүдө айттык элек, молекулалык кинетикалык теориянын негизги жоболорун, бардык зат өтө көп эң майда бөлүкчөлөр, молекулалар жана атомдордон турат дедик элек. Жана ал атом молекулалар ар дайым тынымсыз хаотикалык кыймылда болуп турат дедик элек. Мына термодинамикада атайын ар бир молекуланы өзүнчө карабастан, ошол молекулалардын жалпы абалын мүнөздөүчү чоңдуктар менен иштөөчү физиканын бөлүмү ушул термодинамикада окуйт экенбиз балдар. Деги эле термодинамика илими 20-кылымдын башында биринчи жылуулук машиналары пайда боло башталгандыгы менен шартталат. Термодинамика илиминин негиздөөчүсү катары, же болбосо термодинамика илиминин пайда болушуна чоң салымын кошкон бул француз окумуштуусу Сади Карно болгон экен. Сади Карно 1824 жылы жарык көргөн оттун кыймылдатуучу күчү жана бул күчтү пайда кылууга жөндөмдүү машинелер жөнүндө ой жүгүртүү деген эмгегинде ушул термодинамика илиминин негизин берген экен балдар. Деги эле биз айтып атабыз, термодинамика илими бул затты ар бир молекуланын касиетин карабастан, ошол абдан көп сандагы молекулалардан турган затты жалпы абалын мүнөздөүчү чоңдуктар менен иш алып барат деп атабыз. Мына ошол деги эле затты түзгөн бөлүкчөлөр ар дайым хаотикалык же болбосо баш аламан кыймылда болот деп атабыз. Демек, ошол молекулалардын кыймылынын энергиясы жана ошол молекулалардын өз ара аракеттешүүсүнүн энергиясы ички энергия деп аталат экен балдар. Демек, ички энергия ушул газдардын, идеалдык газдын ички энергиясы жана реалдык газдын ички энергиясы деген эмне экен? Кана карап көрөлүчү. Ички энергия латындын У тамгасы менен белгиленет, Си системасындагы бирдиги джоуль менен ченелет. Идеалдык газдын ички энергиясы дегенибиз бул бөлүкчөлөрдүн кинетикалык энергияларынын суммасына барабар энергия экен. Анын математикалык туюнтулушу У барабар ЭК көбөйтүлгөн N. Мында ЭК дегенибиз ошол молекулалардын кинетикалык энергиясы, N дегенибиз молекулалардын саны. Башкача айтканда, ошол кинетикалык энергияны ошо молекулалардын санына көбөйтсөк, анда биз ушул идеалдык газдын ички энергиясын алат экенбиз. Ал эми реалдык газдын ички энергиясы дегенибиз эмне экен балдар? Реалдык газдын ички энергиясы бөлүкчөлөрдүн кыймыл энергиясы менен, башкача айтканда кинетикалык энергиясы менен, алардын өз ара аракеттешүүсүнүн же болбосо потенциалдык энергиясынын суммасына барабар экен. Реалдык газдардагы ички энергиянын математикалык туюнтулушу дагы У барабар ЭК кошулган ЕП көбөйтүлгөн N. Берде ЕК жана ЕП тиешелүү түрдө кинетикалык жана потенциалдык энергия, бул жерде молекулалардын же болбосо ошол затты түзгөн бөлүкчөлөрдүн кинетикалык жана потенциалдык энергиялар жөнүндө сөз болуп атат.
Ал эми n деген албетте молекулалардын саны. Мына демек идеалды газдын ички энергиясы менен реалды газдын ички энергиясын салыштырып көрөлүчү балдар. Идеалды газда демек молекулалардын ортосундагы өз ара аракеттешүү күчү жокко эсе. Ошондуктан биз ал жерде молекулалардын кыймыл энергиясын гана эске алат экенбиз. Ал эми реалды газда тескерисинче молекулалардын кыймыл энергиясынан башка дагы ушул молекулалардын өз ара аракеттешүү энергиясы дагы же болбосо потенциалдык энергия дагы эске алынат экен балдар. Бул демек газдардын ички энергиясы жөнүндө айтып атабыз биз. Бирок эгерде ар кандай заттын ички энергиясын карап көрсөк кандай болот? Деги эле нерселердин жалпы энергиясы ушул ички энергиядан башка дагы механикалык энергиялардын суммасы болушу мүмкүн. Мисалы, биз кандайдыр бир бийиктикте учуп бараткан снаряддын жалпы энергиясын математикалык түрдө туюнтуп көрөлү. Албетте бул жерде снаряддын ички энергиясы бар. Ошону менен бирге бул снаряд кандайдыр бир бийиктикте учуп бараткандыктан механикалык потенциалдык энергияга ээ жана кыймылда болгондуктан ал кыймылдын кинетикалык энергиясына ээ. Демек, бул снаряддын жалпы энергиясы ички энергия кошулган кинетикалык жана потенциалдык энергиялар. Мында кинетикалык жана потенциалдык энергия албетте механикалык энергияны берет. Демек, кинетикалык энергиябыз мында mv квадрат бөлүнгөн 2-ге барабар деп элек жана потенциалдык энергиябыз mgh-га барабар болгон. Термодинамика илиминде энергия эмес, же болбосо ички энергия эмес, ушул ички энергиянын өзгөрүшү кызыктырат экен бизди. Эмне үчүн? Анткени ички энергиянын өзгөрүшү менен жумуш аткарылат экен. Башкача айтканда, ички энергияны өзгөртүү менен биз жумуш аткарсак болот экен. Же болбосо сырттан жумуш аткаруу менен кайра тескерисинче ички энергияны өзгөртсөк болот экен. Мисалга, порошендүү идиште газды элестетели. Эгерде ошол газдын ички энергиясын өзгөртө баштасак, от менен ушул газдын температурасын жогорулата баштасак, албетте ал газ кеңейип порошенди жогору көздөй түртөт. Башында мисалы H1 бийиктигинде турат дейле. Анда газ кеңейгенде ал порошенди кандайдыр бир H2 бийиктигине чейин түртөт экен. Демек, H1 жана H2, башкача айтканда H2 менен H1 бийиктиктеринин айырмасы ошол порошендин аткарган жумушунун басып өткөн жолун берет. Мында демек биз айтат экенбиз, ички энергия жумуш аткарды. Мында демек, эгерде температураны жогорулатсак, ички энергия өзгөрдү. Ички энергиянын өзгөрүшү менен албетте жумуш аткарылды. Тескерисинче, эгерде температураны төмөндөтө турган болсок, анда мында дагы ички энергиянын өзгөрүшү жүрөт дагы тескери жумуш аткарылышы мүмкүн. Азыр болсо балдар, биз силер менен ушул айтылгандарды бышыктуу иретинде бир суроого жооп берели, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам. Идеалды газдардын ички энергиясы бөлүкчөлөрдүн кайсы энергиясы менен түздөн-түз байланышта болот экен? Биринчи кинетикалык, экинчи потенциалдык, үчүнчү механикалык, төртүнчү болсо ушул үчөө менен тең, же болбосо баардыгы менен түздөн-түз байланышта болот экен. Демек, идеалды газдардын ички энергиясы бөлүкчөлөрдүн кайсы энергиясы менен түздөн-түз байланышта болот экен балдар? Мен оюмча бул суроого эле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп кинетикалык энергиясы менен дедик. Биз жогоруда эле айтып кеттик, идеалды газдарда молекулалардын өз ара аракеттешүү күчү эске алынбайт. Ошондуктан ал жерде потенциалдык энергия болушу мүмкүн эмес. Демек, идеалды газдын ички энергиясы албетте ал бөлүкчөлөрдүн же болбосо молекулалардын кинетикалык энергиясы менен түздөн-түз байланышта экен. Кинетикалык энергия канчалык жогору болсо, идеалды газдын ички энергиясы да ошончолук жогору деп айтат экенбиз. Эми балдар, биз айтып атабыз, идеалдык деги идеалдык газ болобу же реалдык газ болобу дегиле ушул заттын ички энергиясын өзгөртүүгө болот деп. Бирок ушул ички энергияны кандай жолдор менен өзгөртсөк болот экен балдар? Көрсө, ички энергияны өзгөртүүнүн негизги эки жолу бар экен. Практикада байкалган эки жолун карап көрөлү анда. Ички энергияны өзгөртүү жолдорунун биринчиси бул нерсеге жылуулук берүү жолу менен ички энергиясын өзгөртсөк болот экен. Ошондой эле экинчиси болсо, нерсенин үстүнөн механикалык жумуш аткаруу жолу менен дагы өзгөртсөк болот экен. Биринчисинде мисалы жылуулук берүү жолунда жылуулук өткөрүмдүүлүк, конвекция жана нурлануу же нурдануу аркылуу
нерсенин ички энергиясын өзгөртсөк болот. Ал эми экинчи учурда сүрүү аркылуу же болбосо нерселерди деформациялоо аркылуу же болбосо газдарды кысуу аркылуу дагы же болбосо ошол нерсенин үстүнөн жумуш аткаруу менен дагы биз ал нерсенин ички энергиясын өзгөртө алат экенбиз балдар. Мисалы биринчисинде биз айтып кеткендей нерсеге жылуулук берүү жолу менен, мисалга тажрыйбаны көрөлү. Бул тажрыйбаны 8 класстын физика курсунан дагы силер жасап көргөнсүңөр. Кандайдыр бир штативке илинген металлга кнопкаларды жабыштырып пластилин менен, анан ал металлды бир учунан ысыта баштайбыз. Демек ошол ысытылган учунан баштап биздин жабыштырган кнопкаларыбыз биринин артынан экинчиси түшө баштайт. Бул эмне деген түшүндүрөт? Демек жылуулук өткөрүмдүүлүк, башкача айтканда ошо ысытып аткан учунан баштап ошол металл стержень аркылуу жылуулуктун жылышын байкап атабыз бул тажрыйбадан. Ошондой эле газ плиткаларда турган же болбосо үйүбүздөгү электрдик ысыткычтарда турган казан жана башка көптөгөн идиштерге жылуулук өткөрүмдүүлүк аркылуу жылуулук өтөт. Бул жерде конвекция да колдонулат албетте. Ошондой эле экинчиси болсо конвекция кылышы. Конвекция кылышын баарыбыз билебиз, жылуулуктун айланышы. Демек, муздагы аба төмөн түшөт, ал эми жылуу аба жогору көтөрүлөт. Ошонун негизинде мынакей күндүзү жана түнкүсүн шамалдын багытын аныктап алсак болот экен. Демек, түнкүсүн суунун үстү жылуураак, ал эми кургактык, муздак болот. Ал эми күндүзү болсо тескеринче кургактын үстү жылуу, суунун үстү муздак болот. Ошого жараша муздак жана ысык абанын айырмасынан шамалдын багыты пайда болот экен. Ошондой эле үйдөгү конвекция кылышындагы биз билебиз. Суюктуктардагы конвекция кылышы. Андан кийин албетте нурлануу аркылуу бул ысытылган нерсенин баарысы өзүнөн инфракызыл нурлануу же болбосо жылуулук нурланууну чыгарат дегенбиз. Мына күндөн келип аткан жылуулук дагы бизге нурлануу аркылуу жетет экен. Ар бирибиздин денебиз дагы 36,16 градус Цельсияда болгондуктан, демек айлана чөйрөгө жылуулук бөлүп чыгарат экен. Бул дагы ошол нурлануу кубулушунун негизинде же болбосо нурлануунун негизинде жылуулукту бөлүп чыгарат экенбиз балдар. Демек, нерсенин үстүнөн жумуш аткарууда дагы нерсенин ички энергиясы өзгөрөт экен. Нерселердин деформацияланышында же болбосо нерселерди сүрүү аркылуу нерселердин ички энергиясын өзгөртсөк болот экен. Мына бул жердеги мисалдар менен дагы көрсөңөр болот. Эгерде силер мыкты ура берсеңер, ал мык жана балка ысып кетет. Ошондой эле тешкич аркылуу металлдарды тешүүдө же болбосо жыгачтарды тешүүдө дагы тешкичтин учу жана металл ысууга дуушар болот. Ошондой эле мисалы велосипеддин же болбосо автомобилдин дөңгөлөгүн үйлөөдө дагы силер үйлөнүп аткан түтүктү кармап көрсөңөр, анын ысып кеткенин байкайсыңар. Мунун баарысы демек ошол нерселердин ички энергиясынын өзгөрүшүнөн кабар берет экен балдар. Азыр болсо балдар, ушул ички энергиянын өзгөртүүнүн жолдоруна мисалдарды көрсөткөн кичине видео тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы.
Мына балдар. Силер көргөндөй, нерсенин ички энергиясын өзгөртүүнүн ар кандай жолдору бар экен, Эми болсо балдар, биз силер менен ички энергияны өзгөртүүдө кандайдыр бир берилип аткан жылуулук саны жөнүндө сөз кылалы. Деги эле жылуулук саны дегенибиз эмне? Жылуулук саны дегенибиз балдар, көрсө, нерсени ысытуу үчүн ага берилген же нерсе муздаганда андан бөлүнүп чыккан ички энергиянын бөлүгү жылуулук саны деп аталат экен. Же болбосо ички энергиянын саны жылуулук саны деп аталат экен. Ал латындын Q тамгасы менен белгиленет дагы. Си системасындагы бирдиги энергетикалык бирдиктер сыяктуу эле жоуль менен өлчөнөт экен. Ошондой эле системадан тышкаркы бирдик менен да өлчөнүп жүрөт. Бул калория деген бирдик. Деги эле 1 калория дегенибиз эмне? Демек, 1 калория дегенибиз массасы 1 грамм сууну 1 градус Цельсийге ысытуу үчүн зарыл болгон жылуулук саны 1 калория деп аталат экен. 1 калория жоульга айландырсак 4,18 жоульга барабар экен. Ошондой эле салыштырма жылуулук сыйымдуулук деген дагы түшүнүк колдонулат балдар. Заттын бирдик массасын 1 градус Цельсийге ысытуу үчүн зарыл болгон же зат 1 градус Цельсийге муздаганда бөлүнүп чыккан жылуулук санын заттын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу деп айтат экен. Мисалы С тамгасы менен белгиленет. Муну түшүндүрүү үчүн мындай мисалга кайрылалы. Мисалга Т1 температурасында идиште суу же болбосо кандайдыр бир суюктук бар дейли. Аны 1 градуска ысыта турган болсок, анда ал Т2 температурасына ээ болот. Мына ушул 1 градуска ысытканга чейинки берилген жылуулук саны, демек, салыштырма жылуулук сыйымдуулугу деп аталат экен. Ошондой эле тескерисинче, кандайдыр бир Т2 температурадагы суюктукту, идиштеги суюктукту музга салып 1 градус Цельсийге төмөндөтө турган болсок, анда тескерисинче ал суюктуктан жылуулук саны бөлүнүп чыгат, Мына ошол бөлүнүп чыккан жылуулук саны ал Т1 температурага чейин муздайт. Ошол бөлүнүп чыккан жылуулук саны, демек, салыштырма жылуулук сыйымдуулугу деп аталат экен. Ал С тамгасы менен белгиленет экен дедик. Формуласы боюнча С барабар Q бөлүнгөн М Т2 минус Т1. Q дегенибиз бул жерде жылуулук саны, М деген заттын массасы, Т2 дегенибиз акыркы температура, ал эми Т1 дегенибиз баштапкы температура. Мындан Q'ну таап турган болсок, Q барабар Sm Т2 кемитилген Т1. Салыштырма жылуулук сыйымдуулугунун бирдиги формула боюнча джоуль бөлүнгөн килограмм градус Цельсий барабар экен. Ал эми жылуулук саныкын биз билебиз, джоульга барабар экендигин. Бул салыштырма жылуулук сыйымдуулук ар кандай заттар үчүн эсептелип чыгарылган, жана ал таблицадан билип алсаңар болот. Мисалга, суу үчүн 4200 джоуль бөлүнгөн килограмм градус Цельсий барабар экен. Күн карама майы үчүн 1700, ал эми керосин үчүн 2100 джоуль бөлүнгөн килограмм градус Цельсий барабар экен балдар. Эми балдар, ушул жылуулук менен байланышкандагы кызыктуу маалыматтарга дагы кайрыла кетели. Кандай кызыктуу маалыматтар бар экен? Биринчиси, адамдар жана жаныбарлар айлана чөйрөгө жылуулук берип турушат экен. Бул процесс жылуулук продукциясы деп аталат экен. Мисалга, адам 1 жылда айлана чөйрөгө 4 миллиард жоуль жылуулук санын берет экен. Мынакей балдар, элестеткилечи, 4 миллиард жоуль жылуулук санын берет экенбиз биз 1 жыл ичинде айлана чөйрөгө. Ошондой эле кийинки маалымат, эгерде жердин жалпы температурасын болгону 1 градус Цельсийге төмөндөтсөк дейт, азыркы кездеги дүйнө жүзүндөгү бардык электр станциялар тарабынан 1 жылда иштелип чыккан энергиядан да миллиард эсе көп энергия бөлүнүп чыкмак экен балдар. Мына балдар, кандай кызыктар бар экендигин. Азыр болсо ушул айтылгандарды бышыктуу иретинде дагы бир суроого жооп берели дагы сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Төмөндөгүлөрдүн ичинен кайсынысында нурдануу аркылуу жылынуу, башкача айтканда ички энергияны өзгөртүү каралган? Биринчи А, экинчи АГ, үчүнчү БВ, төртүнчү В. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп экинчи АГ. Башкача айтканда ушул эки жылынууда биринчисинде оттон чыккан нурданууга жылынып атсак, экинчисинде күндөн келген нурдануу натыйжасында жылынып атабыз. Ал эми БВ болсо, Бсы механикалык жумуш аткаруунун натыйжасында ички энергияны өзгөртүп атабыз, жылынып атабыз. Ал эми Всы болсо, жылуулук өткөрүмдүүлүктүн натыйжасында жылынып атабыз, балдар. Анда эмесе ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар, биз силер менен ички энергия түшүнүгүн карадык. Ички энергиянын өзгөртүүнүн жолдору
жана жылуулук саны салыштырма жылуулук сыйымдуулугу деген түшүнүктөрдү дагы карап кеттик. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.